өсіп кеткен көрсек. Мыналары. Мына мейір өсіп кеткен. Нарағына қошын. Бүгін мына Түркі ат деген айылда ушул атты тартып атабыз. Ассаламу алейкум ат сүйүүчүлөр, амансыздарбы? Ортобадагы улактын аттарын издегендер болсо, кабарлашыңыздар. Ат ээсинин айтымында улагы бар, бары бар деп атат. Азыр мен маалыматтын бир четинен алып берейин. Анда эмес аттын баскан турганын байкаңыздар. Минилбей эле турат дейт. Анан кичине буту сылтып атат го десем, ошол жанагы таканын үстүндө эме болот го жанагы ортосундагы грибок сыяктуу болуп суу чыгып. Ошол жери анан көптөн бери такаладын элек дейт. Анан калганын өзүңүздөр келип көрүп, мына жаккан болсо жанынан кабарлашып алышып аласыздар. Чабылып жүргөн эле ушул айылдын аты дейт. Азыр ат ээси жанымда турат. Маалыматын бүт алып берейин. Келиңиз ака, бунун атыңыздын маалыматын берели. Жашы кандай, бою, өнөрү? Үкөн бу бир жазга 4 асы үкө. 4 асы, Ооба. Улагы жакшы, Кудайга шүгүр. Кирип чыгышында айып жок. Эми шу сал кароого байланыштуу шу сатам деп чыгарып атам да. Шу атак аттын мындай улактан эмеси жок, Кудай кааласа. Кирип чыгышы аягы өтө ылдам, жакшы. Ушул айылдарда чабылып жүргөн дедиңиз? Ошол жерде өзүбүздө мына тагалардан келген ат бу. Ооба. Чабылып жүргөн ат. Муну бардыгы билет. Муну клычкасы шоколад деп коюшат. Шоколад. Чабылып жүргөн ат. Ошо үкөн келгенде кышта келип алып, чаап ойномага байлап коюп кетти да. Жаркын Россияда. Жакшы. Берге о ат менен онча немеси жок. Ошого кароого караш үчүн эле сал. Муну өзү түбү кайердин аты экен деп аттыңыз? Түбү муну бир эки тас өткөндө көргөндөр мындай бу биз жактан келгенби деп муну энини көрүп туруп ачын жылкысыбы деп ушундай дейишти. Бир немелер келди да, али бир өлкөлөр. Өзү бул кошуна айылга келгенде көп жыл болгонбу? Ооба, ошол жерден өз пыштысына унанында келген экен бу. Ошол эле чабылып жүргөн ат бу. Жакшы экен. Кудай кааласа. Мен агандан кийин бир эки тас келди. Бирок алиги алып эле сатыш бизде ойдо жок эле да. Ушундай. Анан кичине бурулганда бутун эметип атты да ошол эмне? Кошу келген такасын кеч жакында мен чыгарып туруп, кек туруп туяк өсүп кеткен экен. Эми азыр мен минбеген үчүн такалатпадым да. Баасы канча дейсиз? Баасын үкем мен бизге дыйканчылар 350 миң деп атам өзү. 350 миң кем боло. Кудай кааласа сүйлөшөбүз үкө. Номурду айтың, +996 554 20 39 92. WhatsApp промой барбы? WhatsApp 0504 20 39 92. Жакшы экен. Ошо мен экөөмдүн алдым 0504 бошка да. Жакшы экен. Ушул номурларга кабарлашасыздар. Мен азыр жакындан тартайын. Калган маалыматтарды дагы чалып келип байланышып алсаңыздар болот. Аттын пычымы турушу ушул экен. Азыр мына бул жагынан азууларыны, азуусу жоон экен. Көрсөтөйүн. Алдыңкы тиштери, көзү, маңдайы. Омуросу, туяктары. Азыр. Арт жактары. Мына тегизге түзгө айдайчы макул. Туягы көрсөтүп өскөн. Мына болуп токто тур. Туягы өсүп кеткен дейт. Туягы өсүп кетиптир. Сасыгы эми алыш керек. Сасыгы да өсүп кетиптир дейт. Мына жердеги жанагы суу чыгып атат деп атасызбы? Жандалып сасыгы? Жок. Ошондон сасыгын алып өсүп кеткен көрсөк. Мыналар, Мына мейир өсүп кеткен. Нарагына ошондой. Туяк сүрүлүп дебеленгендер. Эми тазаланды да. Жакшы экен. Кудай кааласа. Ушул ат экен туугандар. Андан башка айыбы жок, андан башка аксы айта. Одага жеп ичи, Кудай кааласа бар жок жайында. Жакшы. Кичине оңосуга буруп эметип койсун, жогоруга айдап. Анан өтө катты кыйнабайбыз деп атат. Турат деп атасыз, Килодан бери минген. Ат ээсинин айтымы ушундай болуп атат туугандар. Калганын келип көрүп жактырган болсоңор, оңго солго буруп койчу ат. Мындай бур. Оңго солго буруп, буруп. Озун бурар, Болду, жарайт. Ушул экен туугандар.